Namaz окуп аткандын астынан өтүү чоң күнөө экендигин бизге сыпаттап атат. Намаз окуп аткандын астынан өтпөш керек. Намаз окуп атканда астынан өтсө эмне кылыш керек? Аны тосуш керек дейт. Тосуш керек дегенде дагы биздин Ханафи мазхабтагы тосуунун өзүнүн өкүмү бар. Тосууну бизде эркектерге эки жолу бар. Ишара, тасбих. Ишара мынтип окуп атасыз, намаз окуп атасыз. Бирөө өтүп кетип атса, колуңузду мындай көкүрөккө коюп аткан жок, кетип атасыз. Силерге көрүнүшүн айттым, а? Мындай кыласың. Намаз окуп атканда кыласың. Баягы адам астынан өтүп кетпеш үчүн. Же болбосо тасбих айтасың, ла иляха иллаллах, Аллаху акбар депчи, акырыныраак. Тиги сиздин намаз окуган жериңизден өтпөс үчүн. Аялдарчы? Аялдар тасбих дейт. Себеби алардын үнү дурус эмес.